Жолдаш президент, техникаға қарауға тезелді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы генерал Ташиев. Жаңы өрт өчүрүүчү 200 атайын техника Кытайдан гранттык каражаттардын негизинде келсе, 33 тез жардам унаасы жана газ менен жүрүүчү 120 автобус республикалык бюджеттин эсебинен сатып алынды. Мындан тышкары муниципалитетке дөңгөлөктүү тракторлор, багбанчылык машина, экскаватор, кран манипуляторлору алынып келинди. Саламатсыздарбы, жолдоштор? Эркин тургула. Эркин тур. Кытай эл республикасы тарабынан жардам катары гранттык негизде өзгөчө кырдаалдар министрлигине заманбап, кубаттуу жана эң акыркы үлгүдөгү атайын техникалар алынып келип, салтанаттуу түрдө тапшырылганы турат. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине 20 миллион акш доллардан ашык суммадагы гранттык негизде атайын техникаларды бергендиги үчүн Кытай эл республикасына жана төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырзага кыргыз элинин атынан жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Газонокосилка. Газонокосилка болот. Чөп чабат. Мындайлар бар беле мурут? Мындайлар башкасы бар болчу, райдерлер. Булар жаңы келип атат да эми. Эмнеси менен жакшы экен, байкай алдыңызбы? Эми качество американский дейт. Америкадан келген неме деп атышат, жакшы эле деп атышат. Көрөбүз да эми. Чөп чабат, прицеп сүйрөйт, ар кандай жумуштардын баарын кылат. Эми кыйынчылыктар, ар кандай кыйынчылыктар болот, эми ошолорго баарына чыдайбыз. Кандай кыйынчылыктар болот? Кыйынчылыктар эми кар жааганда, жаан жааганда кыйынчылыктар болот. Акыркы убактагы коргонуу, коомдук тейлөө жаатындагы аткарылып жаткан иштерге кыргыз эли маңдайы жарылас үйнүдө. Көпчүлүгү ачыгын айтканда 30 жылда мындай техникалар массалык түрдө келген эмес. Аскерий багыттагы учкучсуз дрондор, вертолетторду айтпай эле коелу. Иштейт деген мына ушу, президентке Бали дейли деген өңүттөгү алкыштарын айтышууда. Бирок бул учурда да кылдан кыйкым издегендер четтен чыгууда. Алар техникаларда жазылган Кытайдан жардам жалпы келечек үчүн деген жазуу аларды чочутуп жатканын жазып чыгышты. Өлкө лидери Садыр Жапаров Кыргызстанга алдыда Россиядан 40 даана өрт өчүрүүчү техника жана Ми-8 тик учагы келерин маалымдады.